Саламатсыңарбы кымбаттуу пригород жалпы билим берүү орто мектебинин окуучулары. Учурдагы өлкөбүздө болуп жаткан оор кырдаалга байланыштуу быйылкы 2020-2021 окуу жылды бардык билим берүү тармактары дистанттык түрдө окууну баштадык. Андыктан балдар карантин убактылуу, ал эми билим түбөлүктүү деген сөздү туутутуп, билимибизди үзгүлтүккө учуратпастан улантуу ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил, кыргыз тили бабам манас жашаган, мезгилдеги зор тарыхты каткан тил деген сыңары бардыгыбызга белгилүү болгондой эле 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү. Эске сала кетсек, мындан туптуура 31 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнын Жогорку Совети Кыргыз ССРнын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Мына ушул мамлекеттик тил күнүнө карата сентябрь айынын 12-синен 25-ине чейин Кыргыз тил жана адабият усулдук бирикмеси 2 жумалык мамлекеттик тил онлайн декадасын өткөрөт. Адаттагыдай эле декада жумалыгында кыргыз тили жана адабияты сабактары боюнча онлайн ачык сабактарын өткөрөбүз. Ал үчүн окуучулар арасында төмөндөгүдөй конкурстарды жарыялайбыз. 3-4 класстарынын окуучулары макал лакаптар, 5-6 класстарынын окуучулары көркөм жомок айтуу, 7-8 класстарынын окуучулары жаңылмачтар, 9-11 класстарынын окуучулары мамлекеттик тил жалпы улуттук кенч деген темада дил баян жазасыңар. Кымбаттуу окуучулар, ар бириңердин кулагыңарга күмүш сырга. Конкурска активдүү катышып, ар бириңер тапшырмаларыңарды WhatsApp тиркемеси аркылуу кыргыз тили жана адабияты боюнча мугалимиңердин өздүк номуруна жибересиңер. Конкурстан жеңип чыккан тапшырмалар онлайн ачык сабактарыбызга тиркелип, жалпы мектептик деңгээлде көрсөтүлөт. Андан тышкары, конкурстун жеңүүчүлөрү атайын даярдалган мактоо баракчалар жана дипломдор менен сыйланат. Андыктан бардыгыбыз активдүү катышканга аракет кылалы. Бардыгыңарга ийгилик.